15-күн Кыргызстанды велик менен айланып. Саат 8-дерде палаткамдын ичи аябай ысып кетип ойгондум. Караколго чейин жалаң гана эгин талаалар жана комбайндарды көрүп жаттым. Жолдор эски асфальт болгону менен аябай чаңдуу күн болду негедир. Саат 1-лерден өтүп Караколго жетип калдым. Акыркы роликтердин биринде Сыймык деген жигит мага жазган болчу. Караколдон сен курсагыңды тойгузуп коеюн деп. Жолукканда өтө шашылыш жумуштар чыгып калды деп, өзүң эле тамактана берчи деп поддержкасын таштап кетти. Жакынкы кафеге кирип 2-3 сааттык жумуштарым бар болчу ноутбукта. Ошол жумуштарды бүтүрүп, анан кайра жолго аттандым. Жолдон курбу айылынын жигиттери токтотуп, жакшы сөздөрүн айтып жөнөтүштү. Бүгүнкү күндүн жолу бир узун эле жолдой көрүндү. Аткендегинде эки жагымда тең жалаң гана бактар болду. Түнүк тарабынын деле жолдору 3 жыл мурункудай эски асфальт экен. Ал эми Балбай Батыр айылынан